Assalamu alaikum. Адам кечеки күн үчүн эч нерсе кыла албайт, бирок бүгүнү жана эртең үчүн өтө көп нерсе кылууга жөндөмдүү. Андыктан мен дагы сизди ушул нерсеге үндөп кетем. Дайыма жашооңузду жакшы жакка өзгөрткөнгө аракет кылууңуз керек. Ошондо буюрса сиз күткөн бардык ушундай күтүүлөрүңүз оң натыйжаны бербей койбойт. Баарыбыз узак өмүр сүргүбүз келет. Көп бул дүйнөнүн жакшылыктарына күбө болгубуз келет. Балдарыбыздын, неберелерибиздин, жада калса чеберелерибиздин дагы жакшылыктарына күбө болгубуз келет. Андыктан узак өмүр сүрүү баарыбыздын тилегибиз. Бул нерсеге жетишүү баарыбыздын колубуздан келет, бирок көпчүлүгүбүз бул нерсе үчүн эч качан эч нерсе кылбайбыз. Айткым келгени, адам ден соолугу үчүн көп нерсе өтө аз дагы убакыт ажыратпайт. Ушул нерсени сиздерге айткым келет. Эми узак өмүр сүрүү үчүн, оорубай жашоо үчүн жана муну менен жакындарыбызды дагы кубантыш үчүн кандай аргаларды кылсак болот? Эми оорубай турган болсок, биринчиден өзүбүзгө жакшы. Экинчиден болсо, жакындарыбыз дагы көңүлү тынч, санасы тынч болуп, биз тууралуу өтө көп кайгырбай жашашат. Бул нерсеге жетишүү ар бирибиздин колубузда экендигин дагы бир жолу эстетким келет. Адам ушунчалык жалкоо болот, көңүлү бурулган нерсе тарапка карап жылып кете берет дагы, ал үчүн баалуу болгон зарылчылыктарга өтө аз көңүл бурат жана өтө аз убакыт ажыратат. Ден соолугуна дагы ошол катары. Эми мен сиздерге буга чейин деле өтө көп сунуштарды айтып келе жатам. Эгер аларды аткарган болсоңуз, сиз үчүн бул өтө чоң жетишкендик болот. Эгер эле аткарбаган болсоңуз, аларды аткарууга дагы бир жолу сунуштап кетем. Анан дагы бүгүн дагы бир-эки пайдалуу болгон кеңештерди айтып өтмөкчүмүн. Эң зарылдарын дейли. Демек, узак өмүр сүрүү үчүн, ар дайым оорубай жашоо үчүн, иммунитети бекем болуш үчүн эмне кылсак болот? Биринчиден бул ой жүгүртүү, тагыраагы позитивдүү, бардык нерсенин оң жагын көргөн аракет кылуу, дайыма эле наалы бербестен туш болгон кырдаалыбызды туура кабыл алуу, көнүү ошол нерсеге жана аны андан ары жакшыраак кылууга аракет кылуу. Бул бактылуу жашоонун, узак өмүр сүрүүнүн биринчи шарты. Бардык узак өмүр сүргөн адамдар ушул нерсени, позитивдүү ой жүгүртүүнү сунушташкан. Анан дагы кээ бир адамдар согуш талаасында жүрсө дагы ушул юмордук ушундай көнүмү адатын ташташкан эмес. Демек, ар дайым өзүңүздү дагы, жакындарыңызды дагы, айлана чөйрөңүздөгү адамдарды дагы кубантканы аракет кылышыңыз керек. Кантип ар бир нерседен кубаныч табууга болот. Андыктан ушул нерсени тапкан аракет кылыңыз. Бардык нерсенин жада калса, кандайдыр бир көйгөй пайда болсо дагы ошонун оң жагын көргөн аракет кылың. Жана муну менен өзүңүздү жана башкаларды дагы кубанткан аракет кылсаңыз өтө жакшы болот. Анан дагы албетте тамак аш тууралуу сүйлөбөй коюуга болбойт. Узак өмүр сүрүү үчүн мүмкүн болушунча ар түрдүүлүктү ашыруу керек. Мисалы, бир жуманын ичинде жеген азыктарыңыздын түрлөрүн санап чыксаңыз болот. Мисалы, алма, нан, чай, оокаттардын аттарын, жана аларга эмнелер кетет, ошолордун баарын санап чыксаңыз болот. Эң кеми 40 жетиш керек. Бир жуманын ичинде жеген ушул азыктарыңыздын түрлүүлүгү. Эгерде андан аша турган болсо, өтө жакшы болот. Андан аз болсо, демек жаңы азык заттарды кошууга туура келет. Өтө суук бөлмөдө отурам. Жөтөлгөнүм балким ушундан. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Анын үстүнө жарым түн. Демек, кийинки сунушум ушул азырча ушул үч эле сунушту айтып өтөйүн. Демек, биринчиси позитивдүү ой жүгүртүү, ар дайым бардык нерсенин жакшы жагын көргөн аракет кылуу. Экинчиси юмордук сезимиңиз
ар бир адам башкаларды күлдүрүүгө, эми өтө катуу адаттан тышкары нерселерди кылыштын кереги жок, бирок кичинекей болсо дагы көңүлдү көтөрө турган нерселерди табуу кыйын эмес. Үчүнчүсү болсо албетте тамак аш деп айттым. Анын канчалык көп түрдүү болсо аныбыз ошончолук жакшы. Анан дагы акыркы бир сунушту айтып өтөйүн. Аны дагы аткара турган болсоңуз, буюрса сиздин бардык эңсеп жүргөн нерселериңиз оң тарапка карап чечиле берет. Ал болсо ата энени кубантуу деп айткым келет. Эгерде сиздин ата энеңиз бар болсо, ар дайым аларга убакыт ажыратып, муктаждыктарын чечип жүргөн аракет кылышыңыз керек. Эгерим эле аларды кубанта алсаңыз, эгерим эле аларга жардам бере алсаңыз, эгерим эле алардын бардык ошол сураныштарын, буйруктарын өз убагында аткарып жүрө турган болсоңуз, эч качан кабагын бүркөтпөсөңүз эле сиздин бардык иштериңиз оң тарабында чечилет. Анан дагы ден соолугуңуз дагы бекем болот, өмүрүңүз дагы узун болот. Эгерим сизде ата эне жок болсо, тилекке каршы, анда тууган урук, дос жар ушулардын баарына үй бүлөңүзгө эң биринчи кезекте жакшы мамиле кыла беришиңиз керек болот. Ошондо сиздин жашооңуз оң тарапка карап чечилет деп ойлойм. Бардык жакшы тилек, ой максаттарыңызга жете баштайсыз. Ден соолугуңуз дагы бекем болот.